Саламатсызбы мекендешим. Мына бул сиз көрүп турган Бишкек нарын Торгарт стратегиялык эл аралык жол. Кече жакын деле айдоочу менен жүргүнчүлөргө түйшүк жараткан бом капчагайындагы окуя интернет айдыңында гана сөз болуп токтоп калды. Негизи бул жолду тендерди утуп алган кытайлык компания China Road деп аталат. Ооба, булар жолду өздөрү реконструкция кылып, былтыр эле Минтранстын жол департаментине толук кандуу пайдаланууга өткөрүп берген. 43 чакырым жолду булар 68 миллион долларга оңдошту. Ошондо жолдун ар бир чакырымы 1 миллион 475 миң долларга реконструкция болду. Болгондо дагы НДС жок. Балыкчы шаарында ушундай эле узундуктагы 4 чийин жолду кыргызстандык Чупрокси деген компания ар бир чакырымын НДС менен 354 миң доллардан реконструкция кылганын мен буга чейин да айтып бергем. Эми 1 миллион 475 миң доллар менен 354 миң доллардын айырмасы бар да. Болбосо жолдун узун туурасы, жер иштери менен суу өтмөктөрү, асфальттын калыңдыгы бип-бирдей. Шылтоңор эле жолдун ортосунда тосмосу жок. Долбоордун татаалдыгына жараша болот дейсиңер. Куюлган бетонду алып келип орнотуп туруп, тоо кыркаларын экскаватор менен казып төгүп салуу үчүн ушунча айырма чыгабы? Мейли, эки позицияга ар бир чакырымына дагы 200дөн 400 миң доллар кошкон күндө деле миллион доллар айырма болбойт да. Жолдун курулушундагы эң эле кымбат иш асфальт төшөөдө. 103дөн 146 чакырымда болгон окуяга айтайын. Эми бул апендилердин дагы бир күлк эмес, адамдын ыйлагысын келтирген эки жоргон санап берейин. Карап коюңуз, тоодон таш кулайт. Жаан катуу жааса суу агып, топурак, кум, шагылы менен жолго түшүү коркунучу бар. Туурабы? Жок дегенде, эң коркунучтуу участоктарга мындай кылып ачык эле тоннелдерди куруп койсо болбойт беле? Бишкектен балыкчыга бараткандагы боом капчыгайынын ичин айтам. Оң жагындагы тосмо дубалдар эмнеге коюлганын адам түшүнбөйт. Поездеги же унаадагы жүргүнчүлөр бирин-бири көрбөш үчүнбү? Тосмо дубал деген тоонун бетине курулат да. Темир жол менен унаа жүрүүчү жолдун ортосуна эмне кереги бар? Экинчиси, ар бир долбоордо Кыргыз жол транс долбоорлоо институту деген бар. Ошолор долбоордун проектисин нөлдөн баштап чийип берген соң, Минтранс заказчик катары эл аралык донорлордон карыз акча сурап, анан жол курулат да. Чынбы? Мына бул сайдан аккан суу каяка бараарын ойлобой же билбей калышты дейсизби? Жок дегенде ушунча миллионду карыздап салдырып аткандан кийин жолдун алдына суу өтүүчү түтүктөрдү таштап кетсе, тоодон түшкөн суу агып сайга куят эле да. Технадзор дегендер каякты карап жүрүштү, өткөрүп берип атканда караш керек эле да. Ызы чуу кылыш үчүн силерге сөзсүз эле чоң кырсык болуш керекпи? Ансыз деле ушул жолдо канча кырсык болуп, канчалаган адамдардын өмүрлөрү кыйылып кетти буга чейин. Муну дагы табиятка шылтайсыңарбы? Биз ошол табигый кырсыктарды алдын алыш үчүн салып атабыз да жолдорду. Бул China Road деген компания азыр деле качып кеткен жок. Түндүк түштүк альтернативалык жолун куруп жүрүшөт. Урматтуу жол жана транспорт министрлиги, чакыргыла, оңдосун, түздөсүн. Алар кетип калса ким оңдойт? Түндүк түштүк альтернативалык жолу боюнча дагы ызы чууну уксаң, төбө чачың тик турат деген аңыз кептерди угуп жүрөбүз. Бул боюнча жакын арада иликтөө кылам.